Парламенттик шайлоону өткөрүүдө шайлоо комиссияларына жардам берүү боюнча республикалык штабтарында көчмө жыйындары өттү. Жыйынды штабтын башчысы Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов жана штабтын тең төрагасы Кыргыз Республикасынын Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайлдабекова алып барышты. Жыйынга аймактын куратору, БШКнын мүчөлөрү, облустун жетекчилиги, райондук мамлекеттик администрациялардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилери, прокуратура жана укук коргоо органдарынын өкүлдөрү, ошондой эле Ош облустун округдук шайлоо комиссияларынын төрагалары катышышты. Жыйындын жүрүшүндө мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилерине төмөнкү милдеттер жүктөлдү. Санитардык эпидемиологиялык коопсуздуктун алгоритми жана коронавирус инфекциясынын жайылышына алдын алуу боюнча талаптар ишке ашыруу, биометрикалык каттоодон өтүү боюнча шайлоочулардын арасында маалымат консультациялык иштерди жүргүзүү, шайлоочулардын тизмелерин тактоо, тартипти жана мыйзамдуулукту камсыз кылуу, административдик ресурстарды колдонуу, шайлоочуларды сатып алуу учурларында ыкчам чара көрүү, ошондой эле мыйзам бузган башка учурда мыйзам бузуулардын ар бир сигналы боюнча көрүлгөн чаралар жөнүндө коомчулукка ыкчам маалымат берүү. Укук коргоо органдары тарабынан шайлоо участкаларынын жана шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүнүн коопсуздугун камсыз кылуу. Облустук штаб тарабынан аймактагы шайлоого даярдык боюнча жергиликтүү органдардын ишин координациялоо жана башка милдеттер.